Азыр эми мына ушул мен биринчи Аллага Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Мен кулагым кара эмес, мен моюн туккан жерим жок да турабы? Соттошуп, аракет кылып уттум соттон. Самара, понимаешь, Самара, сен өзүң деле уялып ушерге келбешиң керек болчу кызым. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Алыскы туугандан жакынкы кошунадай урматтуу мугалимдер, мен сиздерди бардыгыңыздарды өтө сыйлайм. Мен түнү күнү иштеп, пешене терим менен балдарымды багып, өзүмдү Самара кылган адаммын. Музейге директор болгондо музейге эмне үчүн бардың? Анын акылдын деле көп кереги жок. Ну что же из мухи слона делать? Бизди жинди деп ойлоп атасыңар. Бир жерде жетекчи болуп иштегенге мен өзүмдү тажрыйбам жетет деп ойлойм. Понимаешь, Самара, сен өзүң деле уялып ушерге келбешиң керек болчу кызым. Сен ырчысың, мы тебя уважаем как певицу, эстрадную певицу. Ты на сцене смотришься очень красиво. Я лично тебя уважаю как певицу. Почему сен ушу жерге эле жабышып алдың, айланып кетең кызым училищага? Вот сенин азыр образованияң деле жок экен, мен таң калдым. Мен ойлоп жүрүптүрмүн, сенин музфакты бүттү деп. Музфакты бүткөндө дагы все равно ты не должна была сюда. А ты, оказывается, сейчас учишься. Мен азыр угуп шок болуп атам. Өткөндө да сен кирип келгенде шок болуп калдым. Шок болуп калдык киргенде. Ну нельзя это делать, кызым, я тебя уважаю как певицу. Очень уважаю. Бирок вот өзүң деле ушу деңгээлиңди түшүнүп, понимаешь, азыр мынандай Токон Султановичтин мен келинчеги болуп, өзүң билесиң. Например, Токон Султанович ар бир экзамен котургулачай. Экзаменге кирет эле, пианисттерге кирет эле. Баягы ойногондо Шопен, Бетховен бүт баарын анализ кылат эле. Сен ошондойду кыла аласың, кыла албайсың. Вокалисттерге киресиң сен. Киргенде деле романсы, арии, там андай-мындайлар анализ кыла аласың, кыла албайсың кызым. Вот ошону кичине түшүнүп туруп өзүң кой, мен бу жерде иштебейм. Ну просто сен намызың менен келдиң, я знаю. Но не ты должна была подумать, кой, кантип мен иштей алам. Коллективдин баары с высшим образованием, консерваторскийди бүткөн. Нельзя так делать, кызым. Менин сөзүмдү уксаң, просто, да, ты выиграла судту. Я тебя поздравляю. Но не таким путем надо было. Понимаешь? Ошону деле билип коюшуң керек, кызым. Как певица, ырдап жүрө берчи. Ырдап жүрө берчи. Ты еще молодая, красивая. 100 раз еще можешь народного получить там, неме. Я тебе желаю, ну, просто сен өзүң түшүнүшүң керек, кызым. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Не место. Просто... Подождите, Даража Мамолдаровна, вы потом скажете. Я говорю не место, потому что у нее образования нету, Даража Мамолдаровна. Я сейчас, когда узнала, я опешила, понимаете? Я поздравляю, что она суд выиграла. Еще какой судья там сидел, я не знаю. Сейчас всех судей будут судить. Будут судить. И вот этот министр, который азыркы министр, он не должен тоже был так делать. Чакырыш керек болчу Жаманкуловду. Эмне үчүн Жаманкуловдун убагында вот такой вы не бегали, ажиотаж не делали. Почему азыр делаете? Я лично, Самарочка, сен капа болбо. Вот карган неме сүйлөп атат деп. Я лично хочу, чтобы ты продолжала свою карьеру как вокалистка, эстрадная певица. Примадонна болчу, как неме Пугачева окшоп. Я тебе желаю. Но ты здесь не сможешь работать. Понимаешь? Все вот эти вот консерваторские образования, они могут в любое время тебя посадить на место. Ошону калайсың, кызым. Просто ты не должна здесь работать, понимаешь? Мне жалко тебя. Сүйлөшө алайын, азыр. Нурлан агай менен Райхан эжекеге кирип эле билип барыптырбыз. Чындап билген жокпуз. Эгер билсек, биз мугалимдерди сыйлайбыз. Менин атам дагы өзүм өмүр бою мугалим, менин бир туугандарым бардыгы мугалим. Мен өзүм 2019 жылы мектепти бүттүм. 2010-2011
Бишкекте Кыргыз Түркманас университетте Кыргыз Республикасынын университети Гүлайым Каниметованын окуучусумун. 2011ден 2016-2017 чейин мен бухгалтер, аудит, финанс иштеп, мен бул жакта институттан очный дипломум бар. Анан кийин юридический эмени дагы бүттүм, юридический дагы. Азыр учурда ошол техникумда дагы алып атам. Мен бул жерге келип сабак берем же талашам деген жерим жок. Мени ошол министр, мен биринчи Кудайга ишенем, анан өзүмө ишенем. Мен Самара деген атымды өзүм кылган адаммын. Мени мыйзам чегинде ошол Жаманкулов өзү дагы билет болчу. Биз кабинетиге киргенбиз, биз бардыгы менен сүйлөшкөнбүз. Анан кийин эле түштөн кийин тияктын тууганы, бул жактын адамы саясий иштер менен мени моралдык укугумду, адамдык сапатымды сыйлабастан эле түштөн кийин мага эч кандай арыз жаздырбай эле приказ Кыргыз Республикасынын законунун негизинде мен ушул жерге училищага, мен бул жерге келип, мен сиздерди ар бириңиздерди сыйлайм. Себеби мен мугалимдин кызымын. Апам медик, атам мугалим, өмүр бою биздин династия мугалимдер. Мен мугалимдердин кандай эмгеги, кандай эмесин мен 100% билем. Мен бул жерде коңушумун. Просто мен сиздерге ошондой деле айткам, чын жүрөгүмдөн. Жетекчи деген менеджер болуш керек. Мен туура чыгармачыл адаммын. Өзүмдүн жагымда Самара Каримова деген атымды мен өзүм жасадым. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Ошол эле учурда коомдук иштерге катышып мен бир эле ырчы болуп калгым келбейт. Ар тараптан иштешип, ар тараптан аракет кылып, мына ушул жерде биз кошунабыз. Алыскы туугандан жакынкы кошунадай урматтуу мугалимдер. Мен сиздерди бардыгыңыздарды өтө сыйлайм. Келип алып, сен андай экенсиң, мындай экенсиң деп интрига да кылган жерим жок. Мага канча буттосуулар, канча нерселер болуп келсе, мен бир Алла Таала колдоп, бир Алла Тааланын колдоосу менен Самара болгон адаммын. Же келип алып бириңиздерди иштен алам, же антем, же мынтем деп коркуткан деле жерим жок менинче. Мен ушул жерде иштеп, мен чет өлкөлөргө барганда всегда театрларга барам, муз училищаларга барам, филармонияларга барам. Ошондой нерселерди ушул жерге кылсак почему болбойт деген менде ой. Просто эле мен чын жүрөгүмдөн мен же кирип алып, мен сабак берем, же сиздердин 1 саатыңыздарды мага бериңиздер деген жерим жок. Мына бул жерге ошондо дагы айткам, Кудайым буйрса, мен бул жерди зданияны куруп, проекттерди жазып, бир эле мамлекетти карап олтурбастан аракет кылып, донорлорду таап, проекттер менен таап, өзүмдүн ошол тааныш, катташ, дос эмелер менен сонун зданияны куруп, ошол чыгармачыл адамдар сонун жерде иштесе, сонун жерде окуса, сонун музыканттар, сонун баягындай окуучуларды чыгарсаңыздар деген эле менде ой. Кудайым буйрса, мына 2 жыл, чындап 2 жыл өттү. Мен Кудай бар экен, мына ушул жерде мен дагы бир жолу Кудайга тоо келтирем. Ошол мени соттон утуп берди. Мен чуркап, мен айтат, Самаранын акчасы бар, барып таштап койду, тигинтип койду, мынтип койду. Менин көчөдө жаткан акчам жок. Мен түнү күнү иштеп, пешене терим менен балдарымды багып, өзүмдү Самара кылган адаммын. Анан окуя калыптыр, тигинтип калыптыр, мынтип калыптыр десе, мен жогорку билимдүү бухгалтер аудитмин. Ишенбесеңиздер, барып мен дипломду көрсөтөм. Юристти бүттүм, бухгалтер аудит. Мен эме деген сүйлөп алайын эжеке, кечиресиз. Аракет кылып, мына азыр биздин ушул азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, Кыргызстанда ушундай мыйзамдуулук орногонуга мен Кудайга чексиз тоо келтирип, шүгүр келтирип атам. Рахмат. Мына Азамат Жаманкуловдун учурунда неге баягындай болбой калышы дешиңиздер дагы мүмкүн. Эми ал кезде анын тууганы, мунун тууганы саясат, мен болгону бир чыгармачыл адам, артист болсом, анан мени дагы ушундай кичинекей жерде ушинтип саясат кылып, тиген тууганы буга иштеди, бул президентке ырдады, бул президент болгондо буга ырдабай койду эле, муну жок кылыш керек дегенин негизинде кеткен. Бул жерде сен иштей албайсың же башка. Кудайым буйрса, мен ошолдо мени тим койгондо, мына үстүмдө Алла турат, мен муну зданияңыздарды бүтүрүп, жаңы инструменттерди алып келип, мен сиздердин сабактарыңыздарды, концерттерди Бишкекке уюштуруп, Ошко уюштуруп, керек болсо мен азыр башка мамлекеттер менен дагы аракетим Кудайга шүгүр жакшы. Башка жактарга дагы алып барып, колумдан келишинче аракет кылат элем. Колумдан келишинче. Азыр мына ушул мен биринчи Аллага, Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Кече биз азыркы Нурлан ага менен дагы биз семейный жакшы мамиледебиз, катташтабыз. Бишкекке чогуу учуп бардык. Министрликке кирдик, статс секретарга кирдик, зам министрлерге кирдик. Бардыгы мыйзам чегинде. Биз бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Нурлан акеге жаңы штат аштырып, зам деп бул жерге аштык. Нурлан баягындай кылып иштеп. Эжеке, Кудай болгон жерим жок. Бир Кудай кечирип тур. Азыр ошол. Сними маску, сними, ничего не слышно. Жок. Ой, прям. Ошол биринчи ошол Алла Таалага анан ошол министрибизге,
сотко мыйзамдуулук бардыгы Кыргызстанда бар экен. Ошонун негизинде мына соттон уттум. Мына сиздер дагы көрдүңүздөр. Мени коюп, менин тигинин тууганы, мунун таанышы бул президентке иштеди, ал президентке ырдады деген негизинде мен ошо алган болчу. Ошону 2 жыл мен дагы жөн эле койсом болмок. Мен уялып, мен өзүм жазып, неме кылсам болмок. Бирок соттошуп, аракет кылып уттум соттон. Самара, сен высшее образованияң бар турбайбы? Бар, бар. Почему ошол немеден иштебейсиң? А? Почему именно директор болгуң келип атат ушул жерге? Почему? Кудайым буйрса, Ана музейге да директор болгондо музейге эмне үчүн бардың онда? Музейге коллектив Да. адам бияка келди. музейден дагы мына ошол нерсени дагы айтып берейин. Самара, сизге суроо. Биринчи келгенде деле айткансыз, мен зданияны куруп берем, башка кылам. Азыр да айтып атасыз. Сиз эмне кирпич уруп, өзүңүз уруп бересизби? Буга государство акча бөлдү. Ошол эле кылып берет. Анын акылдын деле көп кереги жок. Ну что вы из мухи слона делаете? Бизди жинди деп ойлоп атасыңарбы? Куруп беребиз. Кирпич урасызбы? Неме кыласызбы? Жок, высшее образованиясы бар экен, я не знаю, почему. Нет, почему? Вот это твоей загадка. специальности. Куруп берем десе, значит, почему біз куруп бере албайбыз? Бейбечара. Анында Нуркожаевдин келди деп. Кудай. Нуркожаевдин адамы окшойт да чамында. Нуркожаев тоже временный, азыр вот... Он тоже временный. А потом, Да. эгерде жардам бергин келсе, ушунчалык училищага күйгө турган болсоң, пожалуйста, жардам бер. Не обязательно директор болуш. Жок, эми мен Не обязательно директор болуш. Жардам бере бер. Благотворительный концерттер уюштура бер. Училищага жардам бер. Рахмат. Бирок эмне үчүн директор болом деп атасың? Бул биринчи жагынан жогорку билимди деп атасың. Бирок сенин концерттерге немең жок. Мисалы үчүн пианисттер. Түшүндүм. Пианисттер ойносо. Ага, эжеке айтып Ошону анализдей албайсың сен. 100% Ошонун немесин чече албайсың сен. Мен Кудайга шүгүр чыгармачыл адамда жүрөм, же мен кулагым кара эмес, мен моюн туккан жерим жок да турабы? Жок, бирок ошондо деле барып сен классиканы билбейсиң. Жок, Классикалык бир да билимиң жок болсо, музыкалык билимиң жок болсо. Ушунча адамды неме телевизорге такканга кам берет. жок. Вот давайте, вот аксакал дейсиңер. Вот сот-то она выиграла, да? А почему мы в Верховный сотку не напишем? Пишем. Вот этот наш министр, это временный министр. Азыр Жапаров бүт барын будет менять. Азыр другой будет министр. Сотко да жазабыз. Жогорку сотко да жазабыз. Башка жакка да. Нет, личность өткөн. Biz ayağa düşündürdük. Ben Samara'da gözünü açtım. Лично. Я коллектив не хочет. Сама не сможешь работать. Мен сен коллективтің астында осал болып қалғанымды қалайын деп айттым ғой Самара. Им уже келіп, наоборот, мен өзімді лицо сохранила. Я выиграла. Я на зло не буду работать. Вот и все уважали тебя, Самара. Да. Бұл істіне өзі жашық істеп кетшімді мен айтып атам. Да. Мына енді бүгін келіп Самара, я думала, ты придешь и скажешь, я на зло сейчас всем этим нашим өкімет министрлерге иштебейм, кечіріп қойғыла деп айтат екен деген. Ушундай негативді я не хотела, чтобы ты слышала. Сиздерге да рахмат. Тебя жалко. Просто поющая девочка. Вообще циничная. Частный школаны ачып алып иштете. Жоқ, сонда частный музыкальный школа ач. Мен мұғалім болу керек. Просто Самарышка, пойми бала. Анан экинчиден ушундай 16-15 жыл окуп жогорку билимдүү немелерге келип эле ырдап жүрүп сен директор болсоң бардыгына обидно. Анан бизде Фейсбукта Не то, что обидно, это непозволительно. не калган диплому да жок да. Конечно. Ошонун баарын жана эле түшүндүрүп Анан кийин айтып бул биринчиден, экинчиден биздин училищанын мугалимдерине өтө эле позор болуп атат. Конечно. А бирок демелерге аябай жазып атат. Жаштардын аттан мен сүйлөп коеюн. Да, давай. Маску сними.
биздин азыр мына ушул убакта Нурлан Тентимишевич мына жакшынакай эле иштеп келе атат да. Жакшынакай иштеп келе атат. Буга чейин компьютерлер болгон эмес. Зданияны күчүнүн жетишинче ремонт кылып, бар жогун жаңылап, ар бир мугалим менен тил табышып, мына иштеген 2 жылдын жүзү болуп калды буйруса. Анан силер келип, биз буга зам деген штат ачып беребиз дегенге, ошол жака коюп койгонго биз мына лично жаштардын атынан мен айтып кетет элем, андай мүмкүнчүлүк бербейбиз биз. Биз өзүбүздүн директорго убакыт беребиз. Мисалы үчүн ар бир эмеде закон ченемдүүлүк бар да, 5 жыл иштесин, 6 жыл иштесин, же 3 жыл иштесин, же 7 жыл иштесин деген. Ошол убактысын өз эмеси менен иштейт. Биз болсо мына бардык коллективдин бардыгы каршы болуп атат да. Давлениясы көтөрүлгөн эжекелер канча. Ошон үчүн мен айтат элем, менден кичүүсүңөр, чоңсуңарбы билбейм. Бул жака даже оюңар дагы болбош керек болчу да. Оюңар дагы болбош керек болчу. Себеби бул аябай сыртынан ойлойт окшойсуңар дейм. Жупуну көрүнгөн здания, ушул жакты ушинтип кетсем, жалтылдатып ийсем, ичи бул алтынга тете нерсе. Алтынга тете нерсе да. Ар бир мугалим алтынга тете нерсе. Ошон үчүн биз кабыл ала албайбыз да. Анан сен 2 күн иштедиң, эртең бул Самараны ушинтип алып салыптыр деген уяттан сени сактап атабыз биз биринчи очередте. Ошол уяттан сени сактап атабыз биз. Анан биз даже 1 күнгө дагы могу жерге мүмкүнчүлүк бербейбиз директор болгонго. Ошого бизде көңүлүңө каты тийген болсом кечирип коюп, биз өзүбүздүн эле директор менен таптакай болуп, жакшынакай болуп иштешип келгенбиз. Бул директор мына укугу тебелеп атат. Ошону айтып атпаймынбы Кайла Кармышына? Иштесин. Бизге мына биз мисалы үчүн жамандыгы тийген жок. Келди, өзүбүздүн эмебиз менен макулдугубузду бердик. Бардык алып жетишинче концерттерде болуп атат, конкурс болуп атат, компьютерлер ар бир заводилге болуп атат, ремонту болуп келатат буйруса. Мындан ары жакшылык нерсе болгонго биз дин жардамыбыз менен, көмөгүбүз менен кыла беребиз. Агай кыла бермекчи, канча иштесе иштесин, биз ушул агай менен гана азыр мамиле түзүп келе атабыз. Мне просто было бы стыдно. А у вас никакого образования, вы приходите сюда. Это первый, самый главный критерий, понимаете? Понимать надо, куда вы идете. Если вы, вот кого там, Розу Аманову говорили, в мединститут поставили ректором. Это, вы знаете, вся республика смеялась. Вся республика. Чё, я вообще министрам удивляюсь, они что там, совсем не соображают? Вообще. Уже Кыргызстан вообще издевается. У нас, по-моему, одни больные. Адай ушул малга чейин бизге бир роз ачып, ушундай болуп атат деп. Лично сиз ошо ойдон калыңыз. Таптакайсыз. Сиздер жана эжекелер айтмакчычы. Биздин Нельзя так делать. ар жака Постоянно я концертіне барам. Юмор такой был, я просто илап келиними сүдүрөп концерттен чыгып кеттим да. Это просто стыдно. Ал юморду азыр мен айтпайм. И сиз ошол суроого күлүп, жакшынакай кылып жооп бергенде мен жердин астына кирип кете жаздадым. Это просто стыдно. И ошон үчүн сураны аялыңызды наоборот көтөрмөлөп, жакшынакай башка сферада, уже как артистка катары көтөрүп профессионал. Просто как женщину сейчас жалко. Да. Просто сюда неме кылат и столько услышать, как аял катары мен сизди действительно бардыгыңызды музейге да барганда ушул да. Эгерде ушул музейге барат. Анан мен музыкант эмесмин, бирок ошол жерде 25 жылдан бери иштейм. Исин окуп, кимге сиздей кытасың, аяқап чыгып, жол чыгасың, бир кыз иштеген балдасын кайкап чыгып, кайсы гастролго барасың. Биз ошолорду отаны үйрөтөбүз, чыгармаларды үйрөтөбүз, классикалык музыканы үйрөтөбүз деп иштейбиз да. А сен гастролго алып чыгып, бул несовместимо. Экинчиден как мынтип атасың сен. Биз мына Нурлан Тентимишевичке ушундай заң ачып бердик деп сүйүнүп айтып атасың. Сен биз ошол сөзүң менен сиз ар бирибизди капа кылып атасыз. Сага заң болобу? Сага заң болобу? Ойлоп көрчү. Биз бул киши менен кантип калган жок. Капа кылган азыр барынан ар бирибизге тийди ушул сөзчү. Бул ага мен биз иштешип атабыз. Ага өзү деңгээлде иштеп. Ошо менен заң болуш. Зам болбойт, не надо, нет. Просто Ар бириңиздердин оюңуздарды сыйлайм, ар бириңиздерди сыйлайм. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. жоқ. Просто намыстуу болушуң керек да кызым. Намыс. Сыйлайт элек азыр мен мисалы үчүн сыйлабайбы? Ошо мурда Самара жакшы. Азыр деле сыйлайбыз, ана вот бет. Азыр Будет бет.
Саламатсыздарбы? Мен албетте биринчи ошол Алла Таалага, анан кийин ошол Кыргыз Республикасынын азыркы президенти Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Ошол киши бийликке келгенден ошол мыйзамдуулук орноп, мен ошол сотторго дагы ыраазычылыгымды билдирем. Адилеттүүлүк чечип бергени үчүн дайыма эгер Кыргыз Республикасынын ошол жарандары бир жакта иштеп, аны мыйзамсыз иштен алып коюп, неме кылса сотко кайрылууга алардын толук укугу бар. Буга чейин деле көп ошондой өзүнүн жумушунан эч кандай арыз жаздырбай, тигинин же мунун сөзүн угуп эле иштен алып койгондор кайрадан жазып, ошол өзүнүн кызмат ордуна отуруп жакшы иштеп жүргөн көп жетекчилерди мен жакшы билем. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына менин колумда буйрук турат, приказ турат. Мына ошол азыркы биздин министр Нуржигит Кадырбековдун колу менен, бул жерде ошол соттун чечими, бул жерде ошол жерде иштеп жаткан Нурлан Тентимишевдин буйруктан бошотуу жөнүндөгү буйругу, бул бардыгы менин колумда. Биз бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Анткени Кыргыз өзүбүздүн ошол мыйзамга баш ийген биздин ошол Кыргызстаныбыз бар. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиз сотко качан кайрылып, анан соттун буйругу качан чыкты, ошол жөнүндө айтып коесузбу? Сотко жарым жылдай болуп калды. Адвокаттар менен кеңешип, ошол билген эмелер менен өзүмдүн адвокатым менен кеңешип, алар дагы бардыгы эле айтат да, бул мыйзам сен тарапта мындай болбошу керек бардыгы. Анткени биз мыйзамга баш ийип жашайбыз да, мыйзам бар, ар бирибиз Кыргызстанда коркпой, үрпөй жашайбыз. Укугубуз бирдей дегенде. Ошондуктан жарым жылда соттошуп, мына ошол Кудай бар экен, ошол чечими чыгып, өзүңүздөр билгендей, приказ дагы чыгарып берип, эми ар бир жерде баягындайлар болот, ызычуу. Бул биздин жашообузда, коомубузда, дүйнөлүк практикада деле ушундай. Бирок мен ошол буга чейин кандай эмгек кылып келсем, мисалы мен өзүм эмгегим менен Самара Каримова кылып жасаган адаммын. Өзүмдүн аз да болсо ошол кыргыз элине, кыргыз мамлекетине тырнактай болсо дагы салымым болсун деп аракет кылып, иштеп, тынып жүргөн адамдардын биримин деп ойлойм. Бул менен эле токтоп калбастан кыргыз маданиятына, кыргыз өлкөбүзгө баягындай кичинекей болсо дагы салымымды кошуп иштеп келгенмин жана ошондой эле иштей бермекчимин. Чоң рахмат. Азыр мына дагы бир суроо боюнча, азыр коллектив айтып атат да, сиздин бул жерде дипломуңуз жок экен, сизге ушу имит менен консерваторияны бүткөн жаран бериш керек деп, анан көп нааразычылыктар жаралып атпайбы? Буларга эмне деп жооп бересиз? Мыйзамда мен буларга да айттым, келип бул жакта сабак берип, же болбосо мен бул музыкадан сабак бербейм. Мен бул жакта ошол 2019-жыл кайдан сүйлөйм? Биздин ошол министрликтин положениясында сөзсүз мугалим болсун, сөзсүз ошол музыка жөнүндө билсин же бир ошондой бир критерийлер жок. Ал сөзсүз финансылык багындайларды билиш керек, дагы өздөрүнүн критерийлери бар. Ал эми мен өзүм жөнүндө айтсам, мен ошол 2009-2011 жылдары Кыргыз Түркманасы университетинде актрисалык бөлүмдө Кыргыз Республикасынын артисти Гүлайым Каниметованын шакиртимин. Ал жакта окуганмын. 2011-ден 2016-2017-ге чейин мен бухгалтер, экономист, аудит деген диплом алганмын, очный. Жана ошондой эле юриспруденцияны дагы бүткөм, дипломду дагы алдым. Жана ошондой эле учурда Жалалбад техникумда режиссура бөлүмүндө дагы окуп бүтүп калдым, диплом алам. Менин билимим, менин тажрыйбам, менин коомдо көргөн баягындай көз караштарым, өзүмдүн нерселерим, кандай десем, тажрыйбам бир жерде жетекчи болуп иштегенге мен өзүмдү тажрыйбам жетет деп ойлойм. Ошондуктан соттон утуп келдим. Мына өзүңүздөр көргөндөй, министрибиз дагы буйрук чыгарып берди. Ошонун негизинде бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Азыркы учурда министрликтен буйрук келип, ушул 15-нен баштап буйрук чыгыптыр. Ал боюнча азыр маалымат алдым. Азыркы учурда ошол буйрукту күтүп атабыз. Эгер мыйзам чегинде болсо, ошол мен мыйзам чегинде эле иш алып барам. Бирөөгө арызданып, негатив, уруш талаштан алысмын. Ошол насибин көрөбүз, ошол азыр ошол буйрукту күтүп эле отурам. Азыр
бул кишилер келишти, тааныштык, ошо буйругу менен ошол 15-нен баштап ишке чыгам деп атат. Эгер буйрукту мага көрсөтүп тааныштырса, мен ордумду бошотуп бергенге даярмын. Коллективтериңиз айтып атат да, бул сиздин жары өзүңүздүн жеке укугуңуз тебеленип калды деп. Кандай бир караш? Эми мен жеке укугум тебеленди деп атат. Эми мен аны башка жактан деле мен иштеп кете берем. Мен мындай маданият тармагында көп жылдан бери иштеп жүрөм. Мен эч мындай сөзсүз жогорку иштерде иштеп, берки жөнөкөй кызматкер катарда эле иштей берем. Мен эч качан андай иш тандабайм. Маданият тармагында болсо, ошо маданият жагын мен өнүктүрүүгө аракет кылам. Менде эч кандай андай интригага барбайм. Иш өзүм жолумда тууру жүргөнмүн, тууру иш алып барганга аракет жасайм. Мына бүгүн биздин Нияз Алму музыкалык окуу жайыбызда мурдагы министрдин буйругу менен Самара Каримова келип, өзүнүн директорлук должностуна отуруп, андан кийин кандайдыр бир маселелер менен кайра бул милдеттемеден алынган да. Кайра мынакей ошол 2 жыл аралык ичинде кайра чечим ордуна талап ордуна коюп өзүн. Эми мен өзүм коллективими мыйзамдуулукка чакырып келетилдим да, себеби азыркы министр соттун чечимин аткарууга милдеттүү. Ал аткарыш керек. Биздин коллектив министрдин буйругун аткарууга, ал дагы биздин коллектив милдеттүү. Эгерде кандайдыр бир жетишпестик болуп атса, кандайдыр бир кемчиликтер болуп жатса, мен мына 2,5 жылдан бери мен өзүмүн аткаруу милдетим бул чарбалык иштер боюнча директордун орун басары Нурлан Тентимишевич менен 2,5 жыл биз экөөбүз чогуу иштешип калдык. Нурлан Тентимишевичтин буга чейинки аткарылган иштери, мындан кийин дагы аткара турган иштер боюнча биздин экөөбүздүн алдыбызда аябай көп максаттарыбыз, пландарыбыз бар болчу. Мен Нурлан Тентимишевичти эч качан бир мыйзамдын буйтоо жолдору менен, же болбосо бир кандайдыр бир жолдорго басты деп эч качан айтпаймын, айта албаймын да, себеби андай касиети жок. Жакшы инсан. Көнүшүп калдык элек, үйрөнүшүп калдык элек. Мен как инимдей жакшы көрүп калдым. Бул жерде айта турган нерсе бул мыйзам. Мыйзамдуулук болуш керек. Ошол Самара Каримова ошол өзүнүн должностун соттон утуп келгенден кийин, министр өзүнүн жыйынтыгын чыгаргандан кийин биздин коллектив аны кабыл алыш керек болчу. Мен ошону кабыл алгыла деп мен коллективимди чакырып кетет элем, себеби эгерде кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо, жактырбой турган нерселер болсо, мен анда коллектив өзү башка мыйзамдуу жол менен, арызы менен кайрылыш керек. Элдер укулачай. Ошону сүйлөп эле атат. Эмне үчүн каалап атасыңар? Музыкалык билими жок. Экинчиден классиканы таптакыр түшүнбөйт. Үчүнчүдөн Это неправильно. Сүйлөшүп анын бетин айта элекпиз да. мен айтып эле келдим эже. Айтып келдим мен эжеге. Жок, азырчы эме айтып атат. Эжеге мен айтып эле келдим бетин. Жок, отуруңуздарчы. Мен айттым, коллектив бүтүп атат сиздерди. Бул жака коллективди сыйлап кирип коюңуздар дедим. Десем, биз коллективге келген жокпуз, биз директорге келдик, биз директорда гана ишибиз бар деп атат. Ошондуктан коллектив менен сүйлөшө турам. Бизде приказ бар, мен директорге келдик. Анан коллектив менен дагы отдельно кийин сүйлөшөбүз. Азыр деп, анан мен айттым, аксакалдар чакырып атат силерди, келгиле. Десем, жок. Ошондуктан Нурлан Тентимишевич болсо, ошо тоже мен айттым, дедим деп атат. Зам министр ушуну Самараны шайлаган зам министр кандай критериялар менен шайлады экен? Мен ошого таң калып атам да. Бул Самаранын музыкалык билими жок болсо, бир класста музыкага окубаса,
азыр маданий ушул неметкенде шайланганда маданият техникумуна жаңыдан окууга өтүп аткан болсо, анан кийин эчтекенин классиканын музыканын бир да эч нерсесин түшүнбөсө, бул коллективде кантип иштейт? Ал деген директор, жетекчи деген биздин иштеген ишибиздин сапатын текшериш керекпи? Ал өзү иштекенин түшүнбөсө кантип сапатын текшерет? Анан кийин мен силердин немеңерди, мен азыр барып сүйлөсөм, мен силердин немеңерди мындай кылып телевизорго чыгарып неме кылам дейт. Кантип чыгарат телевизорго? Эгерде өзү музыканы түшүнбөсө, классиканын айырмалай албаса, классиканын жанрларын билбесе, анын кемчилдигин билбесе, бир ойноп атканын, бир окуучу ойноп атса, анын туура ойноп атканын, таза ойноп атканын, же анын кандай чыгарма ойноп атканын билбесе, бир да композитор жөнүндө билбесе, көчөдөгү эле музыка, көчөдөгү эле ырчы келип туруп анан кийин бизге директор болом десе, ушул жерде отурган мугалимдердин бардыгы 7 жыл музыкалык мектепте, 4 жыл музыкалык училищеде, 5 жыл институтта окуп, ошончо эмгек менен аспирантураны окуп, анан кийин ушундай балдарга билим берип атса, анан кийин биздин үстүбүздөн келип ушундай мугалимдердин үстүнөн Самара келип директор болом дегени бул уят, өтө чоң уят. Самара деген өзү ойлонуш керек болчу. Мына ушундай коллективге келгенден өзү уялыш керек эле. Себеби ал 5-6 ырдап коюп болду, мен кыйын болуп кеттим деген бул туура эмес. Чындыкты өзү ойлонуп, өзүн таразага салып, өзүн күзгүдөн карап, менин канчалык деңгээлим бар, мен ушул мугалимдерге жетекчи боло аламбы, мен ошол жердеги классиканы мен өзүм талдап биле аламбы, ошолго мен татыктуумунбу деп ойлонуш керек эле да. Мына жерде отурган мугалимдерди тартып койгула, кандай мугалимдер отурат? Биз деген бизден канчалаган народный артисттер, канчалаган заслуженный артисттер, андан тышкары күчтүү специалисттер чыгып, түштүк регион боюнча бүт бардык музыкалык мектептерде биздин окуучулар иштеп атат. Анан кийин билим берип келатат. Анан кийин бизге келип туруп эле 4-5 жыл ырдап анан кийин Самара директор болом десе, мен эч ушуга түшүнбөйм, и коллектив да түшүнбөйт. Бул кыз уялыш керек болчу. Кече Facebook'та окуп алып, Facebook'тагы адамдардын жазганын окуп алып, мен ыйлагым келди, арыма келди. Бизге ушундай кандай заманга келип калдык. Анан ушул зам министрди дагы, ушунун ишин караган сотту дагы биз сотко беребиз. Эгерде ошо до конца барабыз, сотко беребиз. Ошол соттун мүлкүн, айлыгына жараша жашайбы, ошолордон бери текшертебиз. Биз Самараны до конца бул училищеге жолотпойбуз. Ушуну айтып коеюн деп айтып атам. Мен ушул коллективдин правкомумун, элдин атынан сүйлөп атам. Элдин бардыгы эле өзүңөр көрүп атасыңар. Эч ким каалаган жок. Самара жөн эле өзүн ырдап жүрө берсин. Анын ырдаганына, анын үнүнө биз эч кандай претензия айткан жокпуз. Анын ырларына, анын сахнага чыкканына биз эч киришпейбиз дагы, эч нерсе дебейбиз. Только биздин училищеге алып келбесин. Ошол эле ошол Самара кылам деген иштерди мына биздин азыркы директорубуз аткарып эле аткан, келгенден бери мына корпустарыбызды ремонт кылды, баарыбызга компьютерлерди алып берип атат, баарын оңдоп атат. Эмне үчүн анан кийин ошол сот ойлонду экен, мына ушул Самаранын укугун коргоп атып, азыркы мезгилдеги иштеп аткан директордун укугун тебелегенине. Мунун укугун ким талашат? Эгерде ошол Самараны коргоп, буну алдырып салып туруп иштеп аткан, бардык ишти алып кетип аткан адамды иштен алып койгон ошол сот өзү ойлонду экен. Ал ошол соттун кандай критерия менен ушуга неме кылды экен. И анан кийин ушул зам министр да ойлонсун, ушул Самараны назначить эткен зам министр ойлонсун, кайсы критериялар менен бизге ушул Самараны директор кылып назначить этти. Бизде биринчиден музыкалык билими болуш керек. Мына ушул жерде отурган музыканттардан да жогору турган, бизде улуу композитор Токон Султанович 30 жыл иштеген, училище канча 32 жыл, канчалаган дүңгүрөгөн немелерди чыгарган. Андан кийин да Аманбаев иштеди. Бизге өзүбүздөн жогору, өзүбүздөн бийик, өзүбүздөн көп билген директор керек. Бизге мындай эч нерсени билбеген, жөн эле көчөдөн жүргөн ырчынын кереги жок. Ушуну жеткирип койсоңуздар. Биз каалайбыз ошо азыркы иштеп аткан директордун ордунда калышын биз каалайбыз ошону. Менин атым фамилиям Акназарова Калихан Кармышевна. Мен ошол жерде профсоюзмун, анан кыргыз эл аспаптары бөлүм башчысымын. Окуу жайга, Нияз Алатында музыкалык окуу жайына 72-жылы келип тапшырган. Ошондон бери бизге бир топ улуу инсандар жетекчи болуп келди. Московский консерватория, Ленинградский, Казанский, айтор улуу жогорку билими бар жетекчилердин кол алдында биз окудук дагы, биз иштеп келдик. Биз ошол жетекчилердин баскан турганынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн, сабактарга берген анализинен, чыгармаларга экзамендерде чыгармаларга берген анализдеринен мен мисалы үчүн өзүм айтайын, ошол жетекчилердин ар бир сөзүнөн, кадамынан мен өзүмө керектүү маанилүү келечектеги ишиме мен ошолордон сабак алдым.
ошол азыр эми мен мисалы үчүн азыр кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө иштеп атам. Бирок биздин жетекчилерге мен мына кызды мен талантын, ырчылык өнөрүн, үнүн баалайм. Бирок бизге ошол жогорку музыкалык профессионал, классикалык музыкалык дүйнөнү түшүнгөн адам келсе, биз улуу муундар болду, биз ошол улуу инсандардан биз өзүбүзгө керектүү сабакты алып алдык. Бирок мына биздин коллективдин көпчүлүгү жаштар. Себеби азыркы заманда жаштарыбызга сабак бере ала турган, ар бир окутуп аткан окуучуларыбызга өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтө ала турган жетекчи керек. Анан биздин музыкалык окуу жай бул профессионал, классикалык музыканы тарбиялайт. Мисалы үчүн мен жаман дебейм. Мисалы үчүн музыкальный школду окушат. Тоже классикалык профессионал музыканы тарбиялайбыз. Мына бизде мисалы үчүн Ошмун университетинин искусство факультети бар. Алардын ар бир окуу жайдын өзүнүн спецификасы бар. Музфак, например, мектепте жалпы орто билим мектепте мугалимдерди даярдайт. ОГПИВИС бар. Педагогический институт. Ал жерде дагы музыкалык бөлүмдөрү бар. Бирок алардын багыты билим берүү, жалпы мектептерге билим берүү багытында иштешет. Билим берүү мектептерде иштегенге да анан кийин биздин окуу жай чисто профессионал классикалык музыканы окутканга ошондой бизге жетекчини биз күтүп атканбыз. Бирок азыркы айтып аткан биздин жетекчибиз деле жаман иштеп аткан жок, жакшы иштеп атат. Көп шарттарды бизге түзүп берип атат, дагы алдына максат коюп атат. Анан эле ушул иштеп аткан адамды эле шарт как перчаткадай кылып ыргытып берип эле анан ордуна башка бирөөнү моундай кое бергени биздин коллективге дагы жакпайт да. Мисалы үчүн адам иштеш үчүн өзүнүн баягы иш тажрыйбасын көрсөтүш үчүн жок дегенде 4-5 жыл иштеш керек. Азыр эмне үчүн бизде мына Кыргызстанда кадровый маселени козгоп атат. На конкурсной основе келсин деп атат, талап коюлуп атат азыр. Азыр чындыкка, адилеттүүлүккө уже жол багыт ачылып атат уже. Элдер ойгонду, мурдагы эле болуптур, унчукпай эле отура беребиз деп. Бул кызыбыз мурунда келген. Эми соттон утуп алды дегенде мындай деген сөздөр болот. Келгенде биз капыстан келген үчүн мына жамааттын бардыгы ушундай да болобу деген гана ойдо калат. Ал деген ушундай унчукпай койсо, бул деген бул макулбуз, биз коллектив жамаат макулбуз дегенди түшүндүрбөйт. Себеби андан кийин бардыгы шоковый состояниеден кийин неужели ушундай адилетсиздик жок? Биз ошондой бир төмөн деңгээлге түшүп кетип атабызбы? Бизге кандай жетекчилер келиш керек эле деген ой максат ушунча жылдан бери буларга ар биринин жүрөгүндө турат азырга чейин. Ошон үчүн биздин жамааттын каршы болуп атканы дагы ошол. Биздин окуу жайы жөн эле проходной двор болбош керек. Бул биз эмес, биз иштеп аткан бизге чет жактардан ал кыздын талантын баалайбыз, ырчы катары баалайбыз деп атат. Эстрадный ырчы катары баалайбыз деп атат. Ал өз жолунда. Эстрада өз жолунда, классика, профессионал өз жолунда болуш керек. Мисалы үчүн биздин өзүбүзгө эле бетибизге мына бардык айтып бере алышат. Силер деген профессионал музыкант болуп 15 жыл, 18 жыл окуп алып эле анан кийин ошодон кандай тажрыйба алып атасыңар деген сөздөрдү укканда бизге чындыгында обидно болот экен да. Бирок ал кызды баягынтип эле ырчылыгын эле баалашкан адамдардан да Facebook'tan, биз интернеттерден азыр окуп атабыз. Силер ырдап аткан адамды, биз кыргыздар ушундай экенбиз, ырдап аткан адамды жакшы чыгармачылыкты колдобойсуңар деп атат. Биз ага неме эмеспиз, каршы эмеспиз. Чыгармачылык жолу чыгармачылыгы менен кете берсин, ырчылыгы, актёрдугу ал менен кете берсин. Бирок башка окуу жайларга караганда биздин окуу жайдын спецификасы башка. Бул деген алипени 1-класска кандай окутсак, музыканын ар бир нотасын биз ошентип көзүбүздүн кареги кетип, балдардыга бирден сабак өтүп, колдор кантип коюлат, кантип дем аласың, кантип ойнойсуң, ошонун бардыгын биз мээнет менен үйрөтүп аткан адамга бул кандай сабак бере алат? Мугалимдер кандай жаш муундар тажрыйба ала алат деген ой биздин жүрөгүбүздү түпөйлүү кылып атат. Ошон үчүн биз улуу муун деп, мен улуу муунун катарына кирип калдым. Ошол училищанын окуу жайыбыздын тагдыры, келечек муунда кандай жаш муундарга кандай тарбия бере алабыз? Себеби башчы кандай болсо кийинки неме ошол жактан кетет. Анан чымчык сойсо да касапчы сойсун деген бизде макал бар. Азыр эми ошого таянсак, жогорку жетекчилер, маданият министрлиги кайда эле болбосо биз кайрылганга дагы коллектив жамаат ошондой ой болуп атат. Эми бармак басты, көз кысты болуп эле жөн эле мынандай кое берип, болгон болбойт деп ойлойбуз да, биз жамаат ошого каршы болуп атат.
bizde бүгүн өзүбүздүн педагогикалык кеңешмебиз өтүп аткан. Алар кирип келди. Чындыгында биз педсоветти бүтүрүп алган. Эми мына этиканы билген адам болсо, биздин жетекчибиз турат, жетекчиге келип, ушундай деген маселе менен кайрылдык. Же келет экен кечээ айтып койбойбу? Биз мынчасында саат мынчага кел деп айтса, анан кийин коллектив отурат, мына азырга чейин кетпей отурат коллективчи. Кеңешмебиз бүткөндөн кийин мындай жакшына маданияттуу түрдө келсе болот эле. Бул биринчиден. Экинчиден, келгенде дагы если директор болуп келем десе, аны бир жогорку жактагы инстанциялардан представлять этиш керек коллективге. Мындай деп атасыңар, келди, ушундай приказ чыкты деген болуш керек. Анан алар кирип эле келди, чындыгында биздин жамаат, биз педсовет өтүп атабыз, биз педсоветти акырына оюбузду бөлбөй, акырына чыгайлы деди эле, чыгып кетишти. Ошол. Анан кийин биз өзүбүздүн профсоюздук уюмубузга, өзүбүздүн экинчи лицо болгон окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарына айттык. Жанагылар келди эле. Биз ошолор эмне максат менен келди, эми педсоветибиз бүттү, ошолордун сөзүн угайлы деп, ошентип жамаат ошон үчүн кетпей отурушкан кезибиз азыр. Бирок биздин баягы профсоюз уюмубуздун жетекчиси айтып келгенине караганда алар киргилери жок окшойт. Бирок негизинен биздин жамааттын ою бардыгы мына улуу, кичүү дебей бардыгы ою ушулда. Бул мен баятан бери айттым го. Бул соттон утуп алган бул бир нерсе. Ал утуп алганын болуптур, утуп алыптыр, Азыр эми ал бир маселе. Кандай болуп утуп алды, кантип. Анан назначение боюнча, жетекчиликте кадр маселесин тандоо, жетекчиликке коюу бул министрликтин бирден бир жооптуу милдети болуш керек. Ар бир талапка жооп береби, критерияларына туура келеби ошол адам коллективди башкарып жакшынакай деңгээлге көтөрүп кете алабы деген бул министрликте өтө чоң маселе болуш керек. Анан жөн эле утуп алган экен эле, анан сот болсо, азыр кандай соттор бар? Соттордун бардыгы сатылып кетти деп туруп, ушунча жылдан бери, 30 жылдан бери Кыргызстаныбыз эмне үчүн өнүкпөй атат? Ошондой мен жана айткандай бармак басты, көз кысты болуп, көзүн кысып жеп дагы онтуп койсо, ошонун айынан биз Кыргызстан өнүкпөй атабыз. Эл азыр ойгондо, мурдагы эл эмес. Өзүбүз ушинтип унчукпай эле болуптур, жетекчилер мынтип айтты эле, ушуларды угушубуз керек, биз сыйлашыбыз керек деп сыйлап жүрүп 30 жыл жашадык. Анан эми мындан буягына элди эле өзүнүн укугун коргоого акысы бар да, туурабы? Биздин жамаат билет. Мен ушул жерде Кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Фамилиям Аттокурова Нурила. Келер айтып кетти, кулак салып койгула. Мен айтайын дегеним, биздин музыка жаатында, чыгармачылык системасында, консерваторияда, музыкалык окуу жайларда жумушка, мисалы үчүн биз келе турган болсок, биринчи мына быйыл балдар бүтүп келди, барыңар несиңерде бар. Биринчи дипломуңду карайт. Консерваторияны бүтүп келдиби? Анан өмүр баяның бүт бар документтер толуктап туруп, анан приказ чыгат. Анан бул жерде диплом болбосо, билим болбосо, анан бул эжекелер бедил деген ошондон болуп атат. Биз үстүбүздөн эч нерсе билбеген адам директор болуп, ал заман өттү эми. Азыркы заманыбызда көзүңөрдү ачкыла, давай иштегиле. Бирок ар бир кесип өзүнүн баягы окуп келген билимине жараша барып должностько отуруш керек. Ошол соответствовать этеби, жооп береби, ошол элди башкара алабы, ошол элге кадыр баркы барбы, жокпу? Маселе ошондо туруп атат. Болбосо мурункусуна келгенде отурганыбызда эле кирип келди, 2-3 адам менен шайланып келди деп отуруп, кал эми ушул иштейт экен dedi. Анан Кудайда бар да, эртеси эле анан алынып калган. Эми азыр дагы келип атат. Мына 2-3 күндөн бери биздин настроениябыз мына бүгүн жумушубуз жок отурабыз мына ишкилбай. Ушул кызын өзүнүн ишин кыла берсин, өзүнүн ыры бар, сонун үнү бар. Мына шаардык дом культура жок ошто. Ошол жерге дом культурага штат аштырышсын дагы, ошол жер иштесин. Дом культура директор, худрук болсун, 3-4 штат алсын да бир канча адам иш менен камыз болуп калат. А бул жерге иштей турган адамдар өзүбүздөн эле чыгат. Мен айтарым ушул. Ботобеков Жаныбек. Ушул жерде орус эл аспаптар бөлүмүндө, аккордеон бөлүмүндө. Заводин.
Вот это. Самара Каримованы біз барыбыз уважаем как певицу. И то эстрадную певицу. Вот. Ал өткенде келгенде біз шок болып қалдық. Ушундай собранияны біз даже билген жоқпыз. Келіп эле мынакей директор болгондо дегенде. Эмне үчүн ошол министр Жаманкулов иштеп атканда соттошпойт. А Жаманкулов кеткенден кийин сотко барып жанагындай утуп келдим деп атат. Это неправильно. Азыркы министр, может быть, булардын досу, потому что ошту калбала. Биз билебиз. Может, сүйлөшүп алышты. Мы против, например, я против Самары Каримова. Во-первых, бул кыз только техникумда 3-чү курста окуп атыптыр. Кайсы бети менен ушул жерге келип директор болуп бизге отурат? Олардын бар консерваторияны бүткөн. Мен 51 жыл болду ушул училищада иштеп атам. Кайсы бети менен ушу келип отурат мына жерге? Могу жерде бар бизде директор боло тургандар. Но биз Нурлан уже 2 жыл болду иштеп атканына. Биз жаман дебейбиз, жакшы директор. Бүт бары талапты коюп атат, строгий, бүт бары неметип атат. Мы довольны. Самара Каримова директор боло албайт. Анын эч кандай немеси билими жок, во-первых. Мен өзүм буларды билбейм, мен өзүм каршымын. Директор боло албайт. Если она сюда придет директором, Верховный судка жазабыз, президентке жазабыз, бүт бары чараны көрөбүз. Бирок бияка биз училищага киргизбейбиз. Соту немете утабы, утпайбы. Мы против, я против. Я за других не буду говорить. Я против. Казакбаева Тамара Мамаджановна, вокалдык бөлүмдө иштейм. Я тоже Самару Каримову раньше уважала, честно говоря. Мне нравилось ее творчество, она хорошо преподносила свои данные. Но потом, когда я заинтересовалась, глубже посмотрела ее Инстаграм, ее, на самом деле, исполнение. В шоу-бизнесе, ну, мы все так деликатно говорим, она хорошая певица. Есть лучше в шоу-бизнесе, которые исполняют. Она не самая, я бы сказала, такая супер-певица. Пусть она тоже не слишком о себе высокого мнения не думает. Есть в шоу-бизнесе певцы, которые закончили консерваторию, аспирантуру тоже в Казахстане, которые учились. Они вот знают, на самом деле, из чего состоит вообще музыка, структуру, форму, гармонию. Они сами сочиняют эти произведения даже, да, некоторые. А у Самары Каримовой я послушала, нет еще такого уровня, в принципе. Потом я подумала, еще посмотрела, как она в интервью говорит, я переживаю за культуру, я хочу поднять культуру, поэтому хочу стать директором, да, училища, ее цель. Я думаю, почему, если она хочет помочь, свой один концерт не организует ради училища благотворительный, да? В принципе, и так можно помочь. Не обязательно стать директором и руководить коллективом. У нее цели другие. И вот это то, что она все время в интригах ходит, какие-то вот шумы вокруг себя воспроизводит, это не роль директора. У директора должен быть авторитет порядочного, деликатного человека, который умеет общаться с народом. А у нее скандалы. У нее все время скандалы то с публикой, то, не знаю, еще с кем-то. Ну, не может она общаться с обществом. Максат Джумабаева. Я еще хотела сказать, вот, например, мы на отделе пианисты играем Шопена, Моцарта, там, Грига, да? Мы между педагогами дискуссируем, спорим, да, вот мой ученик вот так сыграл. Директор должен прийти и основательно сказать, вот так-то и вот так-то, да, и точку поставить. Даже между учителями у нас споры бывают. Она о чем может сказать нам, да, в таких делах? Вот такие тонкости есть, которые она не понимает и хочет стать директором в профессиональной музыке.